берсин дейбиз да иншалла. Рахмат ажы. Рахмат. Я молодец, мана. Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында мүмкүнчүлүгүң болсо бер, муктаждыгың болсо ал аталышындагы кайрымдуулук дүкөнү ачылды. Дүкөндү айыл тургуну 61 жаштагы Нурмамат Аширов ачкан. Анда үй тиричилигине колдоно турган заттардан тарта тамак аш, кийим-кечелер бар. Елдерден силер ушу кайрымдуулук муктаж болгон адамдарга кийим берсе экен, булар чогулту. Ошодон анан мен өз дүкөнүмдү ушу ремонттоп, элдин жардамы менен ремонттоп ушул кайрымдуулук магазинин ачууга бел байладык. Биз темада жазганбыз Куршап айыл өкмөтүнүн алдындагы коомдук алдын алуу борборунун сос магазини деп. Себеби биз хронометраж кылып ар бир үйгө барганда жакыр үй бүлөлөр көп экен. Намызданып айтпаган, ачык отурган, айлыгы жок. Анан ушуну көрүп, ушундай бир идея кылсам деген ой пикир болгондо, мен рахмат ушу балдардын, кыздардын, агай мектеп мектебинин директору ушу өзүнүн жамааты менен колдоп, биз ушул ишке бардык. Анан кийин мына ишкерлер, магазинчилер дагы колдоп, кандай муктаж болсо айтың биз берели деп, ошо муктаждыктарды айтып, ушул акыбалга келтирдик. Куршап айылында 24.580 адам жашайт. Арасында жардамга муктаждары да бар. Ошолорду эске алуу, алардын муктаждыктарын камсыздоо максаты көздөлгөн. Социалдык дүкөндү ишке киргизүүдө маалымат таратуу жагынан айыл жашоочулары кол кабыш кылышкан. Куршап аймагында 7 мектеп бар. 7 мектептин соцпедагогдору дагы колдон келишинче жардам кылып, ушул ар мектепте бар экен да, эми кемчилдиксиз иш болбойт. Социалдык жактан муктаж окуучуларыбыздын bir ömürge tüzüldü de. Birinci uşul ateller gelip uşunday uyuşturulsak kanda bolot dediler. Sospedagoglar biz kabul aldık. Ejekeler menен baylanışıp öte turu mesele ekeni koldop. Ana biz dağı ateller menен ökmöt menен baylanıştık. Biz uşunday kılsak ökmöt da kolda berdi. Дүкөндүн негизги бөлүгүн кийим-кечелер түзөт. Мында коюлган кийимдерде жаш өзгөчөлүктөр чектелбейт. Дүкөндөн кийим-кечеге муктаж болгон ымыркайлардан тарта чоң курактагы адамдар келип бакысыз кийинип кетишсе болот. Ошол эле учурда үйүндөгү кийилбеген кийимдерди жууп, тазалап алып келип коюшса болот. Бизде Куршап айыл өкмөтүндө мындан башка да көп жакшы иш-чаралар болду да быйылчы. Бул иш-чараны дагы уюштурууда Куршап айыл өкмөтүнүн юристи Айбал ака бул жарчылыкты баштады. Биз колдон келген жардамыбызды бердик да. Мисалы үчүн айылдагы ушундай аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөр бар. Ушулардын ата-энелери менен дайым ушул айыл өкмөт тарабынан жардамдар берилип турат да. Ушуларга ушул Айбал аканын демилгесин колдойлу деп биз да колдон келген жардамыбызды көрсөттүк. Айылда чогулуш өттүк, ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Азыр жардам берем деп кол сунам дегендер аябай эле көп болуп атат. Бул жарчылыктын башталышы гана. Жакшы ишти жайылтууда элден айланса болот дейт. Бул демилгени ишке ашырууда баары бир ооздон колдоп, айыл өкмөттөн да колдоо болгон. Бул маалыматта биринчи Куршап айымдар группасы бар эле, ошого группага айтсак макул көрүштү, барды колдошту, аялдар баардыгы. Мен өзүбүзчө группа ачтым, кадырың болсо бер, муктажың болсо ал деп. Группага айымдардын бүтү өтүп, бүт кийим-кече колунан келишинче алып келип беришти, биз бул жерге алып келдик. Кайрымдуулук дүкөнү бүгүн ачылып, ага айыл аксакалдары, жергиликтүү бийлик ээлери катышты. Менин 5 та балам бар, 4 ұл, 1 озум бар. Şu kıynalıp yaşayırız. Kıyla giyin geçeden, nimeden yardım bulurduk da. Yardım bergenlerge Allah razı olsun. Olorga bizge berse, orga ekeselep bersin. Özüm neme orkşamın, sizge batmen ormen, şuntup yardım bergenlerge Allah razı olsun. Келечекте социалдык дүкөндү кеңейтүү пландалууда. Тагыраагы ички бөлүгүнө муздаткычтар алынса, тамак аштардын түрлөрү да коюлат. Мындай жакшы жашаанды айыл эли да колдоп, колдон келген жардамдарды көрсөтөбүз деген ойлорун айтышты. Бурулай Уланбек кызы, Нооруз Ахматалиев, Ош Бирим жаңылыктары.